Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров бүгүн 14 ноябрда Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна талапкерлигин көрсөтүү үчүн документтерин тапшырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтеринин тизмеси жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомуна ылайык Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна талапкерлигин көрсөтүү ниети жөнүндө арызын башка мамлекеттин жарандыгы жок деген маалыматты чет мамлекеттин жарандыгы жоктугу боюнча жеке маалыматтарды карап чыгууга жазуу түрүндө макулдугун, мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу сертификатты жана башка зарыл маалыматтарды документтердин формаларын жана көчүрмөлөрүн тапшырды. Эске салсак, мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Мөөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Бүгүнкүгө карата Борбордук шайлоо комиссиясына жалпы 46 адамдан талапкер катары каттоого байланыштуу арыз түштү. Алар Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Бакыт Бакетаев, Канатбек Исаев, Абдыкаар Сыдыков, Сазыкбай Турдумалиев, Нурлан Мотуев, Рашид Тагаев, Жеңишбек Байгуттиев, Клара Сооронкулова, Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Кубанычбек Кадыров, Садыр Шернияз, Рустам Кабылбеков, Илгиз Товкеев, Бактыбек Калмаматов, Эленора Турдубекова, Жамбыл Камчиев, Мыктыбек Арстанбек, Токтайым Үмүталиева, Арстанбек Малиев, Анар Зарипова, Куттумидин Базаркулов, Бакыт Раманов, Турсунбек Жумабеков, Имамидин Ташев, Эрбол Токтогулов, Карагач Исмаилова, Марат Кайыпов, Бакир уулу Турсунбай, Курсан Асанов, Медер Болгонбаев, Темирлан Ормуков, Садыр Жапаров, Каныбек Иманалиев, Розобек Мадинов, Анаркүл Араева, Акжолтой Тукунов, Равшан Жээнбеков, Тынчтык Акжолтоев, Айбек Эркетаев, Санжарбек Энназаров, Юлия Лилиенталь, Чыңгыз Капаров, Жаныбек Суйналиев, Жээнбек Искендеров, Кубанычбек Исабеков, Базарбай Темишев, Бакытбек Жумагулов, Бакыт Керимбеков, Елена Клипачева, Элдар Абакиров, Улукбек Кочкоров, Кубанычбек Токтосунов, Адилет Маматов. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Жантөре Сатыбалдиевдин жүрөгүнө операция жасалып, стенд коюлду. Бул тууралуу акыйкатчы Токон Мамытовдун басма сөз кызматынан кабарлашты. Акыйкатчы улуттук госпиталда дарыланып жаткан Сатыбалдиевге барып кабар алып келген. Басма сөз кызматынын маалыматына караганда, экс-премьер-министр өзүнчө байланыштуу кылмыш иши боюнча жаңы ачылган жагдайлардан улам жогорку сотко кайрылган. Кылмыш ишинин каралышы 2020 жылдын 6 декабрына белгиленген. Жантөре Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борборунун жаңыртуудагы коррупция тууралуу иш боюнча жаза өтөп жатат. 2019 жылы сот ага карата мүлкүн конфискациялоо менен 7,5 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган.